Assalamualaikum. Patır. Nereye geldik? Assalamualaikum hurmatlı tuğanlar. Biz bugün Karagulca rayonu Buyga ayılındayız. Bugün bir жақсы самалыққа tuş bolup katışıp oturabız. Hazır sizlerge aytıp ketem. Ушул Buyga ayılında Çakan GES kuruldu dostlar. Mana ушул GES. Ушул айылдын тургуну бул bir жигит. Ошол GES. Мына жерден суу барат, мына турба менен 1 километр турба менен ошонун ичине кирип, анан ошол жерден электр энергиясын өндүрөт. Азыр дагы меймандар келмекчи эле. Ошолорду күтүп, мен бул жактан видео кылып алайын деп чыктым. Айтайын дегеним болот экен го туугандарына. Мынау дарыялардан, мына ушуга окшогон дарыядан бизде толтура. Мындай Чакан GESтен дагы наркы чоң дарыяга кошулганга чейин бир 10-15 куруп ташысаң болгудай экен да. Сууну ушундай бекер кетирбестен пайдаланып, ишкерлерди, өзүбүздүн ички инвесторлорду чакырып кетет элек. Азыр мен алдына барып дагы ичинен дагы тартып коям. Каналдан алыстабай биз менен болуп туруңуздар. Buyga 1 Чакан GESi бул. Буйруса эми ушуну менен эле чектелбестен дагы ушуга окшогон GESтерден урам деген ойлору болсо керек бул жигиттин. Аны дагы алдыда көрө жатарбыз. Мынакей достор, ошол Buyga Чакан GESинин ачылышы болуп атат. Азыр мен ичин дагы кирип тартып коем. Мына элдер, коноктор, бүт чакырылган коноктор келип калышты. Дагы 1-2 коноктор келе экен. Ага чейин кичинекей Чакан концерттик программа жүрүп атат. Азыр ичкери кирип, ичкериден дагы көрсөтөйүн. Bakın dostlar, Buyga 1 Чакан GESi. İçkeriga girip bir katar sizlerge görsötüp koyun. Ana şunday ekan dostlar. Menen bul jerde bakırıp, süйлөп, kommentari bermeli koyun, bir katar sizlerge tanıştırıp görsötüp koyun. Su bul jaka Ол жақтан келет екен. Осы жақтан. Ана ол турба 1 километр алыстықтан шу турба менен су келет екен дагы. Бул жаққа кирип кетет екен.
Baraka tuğanlar, mına zım elektr çuvallar çıkıp mına stolbalarga ulanı уже tartılıp getiptirler qarab, ona stolbalar menen. Bul eme ökmötkö satılabı же элге болобу ал жагы белгисиз, бирок жакшы иш болуп атат. Жакшы салмалык. Naşı ödeden geletken turba menen gelip naşı GES'in içine girip anan elektrik enerjisini öndürür. O, bunu zeyni kızı odat başkasın açıkında ha? Жоопкерчилиги чектелген коому тарапынан курулган Ыдырыс уулу Рыскулатындагы Буйга-1 Чанган ГЭСинин ачылыш аземин салтанаттуу түрдө баштадык. Демек аталган Буйга Каракулча жергесине, Кыргыз жергесине чоңдон чоң бир ийгиликте бир кол чаап коюңуздар канеке. Кош келиңиздер барыңыздар. Ана эмесе бүгүнкү ачылыш азем менен куттуктоо үчүн сөз Каракулча районунун Чалма айыл өкмөтүнүн башчысы Залкарбек Омаровго берилет.
болгон ушулар жанындагы келинчегим, тууган уруктар ушулар. Андан кийин сөзсүз. Айылдын тургундары баарыңыздарга таазим болуп жаратылган. Рахмат. Ошо сиздер колдоп бердиңиздер. Биринчи баштаган ошо Буйганын элинин макулдугун бергенсиздер. Бүткөнгө чейин көп адамдар ушул жерден жардам беришти. Мына ошонун 4 жыл аракет кылдык. Бүгүн мына турмас бүгүн ошо жакшы ачылышка жакшы самалыкта отурабыз. Баарыңыздарга рахмат. Сен да ден соолугуң болсун. Элдин оңдо отуру. Кайыңа ден соолугуң болсун. Саламатсыздар, урматтуу меймандар. Ошо сиздердин бүгүнкү балабыздын кубанычына, сүйүнүчүнө ортоктош болуп келип бергениңиздерге чексиз ыраазыбыз, таазим этебиз. Ушул кубанычтуу, сүйүнүчтүү күн болуп атат. Мындан 3 жыл мурун ушул элибизден ыраазычылык алып, уруксат алып, балабыз баштады эле. Мынакей Кудай кааласа Алланын эмеси менен, колдоосу менен, сиздердин колдооңуздар менен ушул тилеги балабыздын ишке ашып атат. Колдоп бергениңиздерге чоң рахмат. Рахмат баламсага дагы. Анан кетейин. Бир эле биздин уулубуз эмес, элдин уулу болуп жүр балам. Элдин кызматында жүр. Негизи эркек уул төрөлгөндө эле мекен үчүн төрөлөт экен, мекен үчүн жаралат экен, мекенине кызмат кылат экен. Ошондо ата энеси уруктагандар аябай кубанат экен. Дагы бир нерсени айтып коелу, биздин балабыз чоң атасы менен чоң энесинин колунда чоңойгон, ошол кишилердин тарбиясын алган, чоң атасы менен чоң энесинин руху ушул балабызды колдосун. Чоң атасы чоң энесине биз ыраазычылык билдиребиз. Ушундай баланы небересин тарбиялаа. Ушул Нуржамал экөөңөр, келиним экөөңөр колуңар ажырабасын, балдарыңардын күнү кичин көргүлө. Ушул бизди сыйлаган уруктугуңарды, кайын журтуңар, эли журтуңарды сыйлаган эң жөнөкөй адам бол, балам. Менин тилегим ушул сага. Эми урматтуу туугандар, бүгүнкү иш-чарага келип бергениңизге абдан кубанычтамын. Чындыгында жогоруда сөз сүйлөгөндөр Сабыр Кушуч өтө чоң баса белгилеп айтты. Мына Эрдис Букашевич айтты. Районубуздун акими, айыл өкмөт башчысы баардыгы айтып атат. Буйга айылы ушуну менен токтоп калбаш керек. Дагы каскадтар уланат. Кудай насип кылса сиздерге жарыялап кое берейин. Кийинки жылы 2 мегаваттык бул жерде дагы курулуш иштер жүрөт. Анан ушул айылга деп жакшы иштерди атап жасап берейин деген жакшы ниеттемин. Аны Сабыр Кушуч менен жакшы өткөндө Бишкекте сүйлөштүк эле. Кудай насип кылса ушул күз айларында ушул ак күнгөй айылын Карагашатка чейин түнкү жарыктандыруу иштерин жүргүзүп берейин деген тилек кылып атам баарыңыздарга. Анан урматтуу бүгүн келип бергениңиздерге дагы бир ыраазычылык билдирип, ушул Чакан КЭСтин курулушу аябай татаал жүрдү. Анткени бул сферада мен биринчи жолу болуп атам. Бул окутуучу, окуу жайда эмгектенгени менен бул курулуш иштеринде, бул чакан ишкерликте, өзгөчө өндүрүштө биринчи жолу болгондуктан аябай чоң адамдар, чоң ишкерлер мага колдоо көргөздү. Ошол ишкерлерге өтө чоң ыраазычылык билдирип, ошол атын атасы Куту Сүнөт дейт, ушул атайын атартып жол басы Буйгага өзгөчө ушул Чакан КЭСке келип калганда убакыттан пайдалануучу сиздерге ыраазычылык билдирип, баягы эми сиздерге бул визитка катары эсептебейм, бирок ыраазычылык катары кабыл алып коюңуздар. Сабыр Кушуч, сизге ушул биринчи баштап коюучу кандай дейсиз? Өзгөчө мен Чакан КЭСти баштайм деп айыл өкмөткө келип жерди береби бербейби деп ошол жерде дендароо болуп турганда Чолпонкул деген айыл өкмөттүн башчысы ушул экен бүгүн атай. Чалма айылынын айыл өкмөтүнүн мурунку айыл өкмөт башчысы ушул экен жерди бергенге өтө чоң сарын кошту. Анан ушул ака менен кошо албетте
Чалма айылдык кеңештин ошол кездеги төрагасы, азырдагы төрага биздин агайыбыз бар. Келиңиз агай. Анан атартып жол басып келген бул жерде Эрис Букашевич, хуш келипсиз. Келиңиз. Каракулча районубуздун райондук администрациянын башчысы Акимовичке дагы ыраазычылык билдирип коюп келиңиз. Анан дагы өзгөчө чоң салым кошкон бир жигит бар арасында мен менен чоң окуган группалашым Сакалчан жигит азыр сүйлөдү го. Түшүп пайдаланууга берген жигит. Рахмат барыңыздарга. Анан урматтуу агайын туугандардан келген Ош шаарынан өзгөчө менин коллегаларым Оштуу коомдук илдер кафедрасы, Оштуда чогуш деген досторум, группалаштарым, жалпы жоло жолдоштор, Ош жогорку электр тармактар ишканасынан келген менин кесиптештерим, райондук электр тармактар ишканасынан келген кесиптештерге, дегеле бүгүнкү иш-чарага катышып аткан баардыгыңыздарга, кайын журттарга, тага журттарга ыраазычылык билдирем. Анан бир маалымат айтып коюшум керек, ушул жерде пайдаланып, менин атам бул дүйнөдө менин тирегим, менин бар байлыгым. Быйыл 60га толду. Ушул 60 жылдыгына өткөндө 8 мартта өзү туулган күнү. Үлгүрбөй калдык, кесин ашарчы ошол мезгилде туруладык эле, бирок бүгүн кеч болсо дагы сүйүндүрүп коелу деп ушул атам чоңойтуп өстүргөн 3 кыз, 1 уул, ушул атамдын 60 жылдык мааракесин уктуктап бүгүн ушул темир тулпар кийгизип коелу деп чечтик эле. Ата ушул темир тулпар сиздики, Кудай чоңойтуңуздар, бактыңыздар, кыйналдыңыздар, садаркадыңыздар. Эми Кудай буйруса мындан ары сиздер биздин багыбызда болуңуздар, биздин кармагыбызда болуңуздар. Биз сиздерге кам көрөлү. Мындан 4 жыл мурда бир машина алып бердим, алар машинанын эскилиги жетти. Азыр бир аз жаңылап берейин деп атам. Ушул машина сиздерге 60 жылдык мааракеңиздерге куттук болсун. Рахмат. Bir oturup alыңыздар. Жараша деген, Рахмат. Анда урматтуу кесиптештер, бүгүнкү иш-чаранын кульминациялык мезгилине келип калды. Сауыркушуч, Эрис Букашевич, келиңиздер. Урматтуу Аким, Асакалда келиңиздер. Мына ишкананын эмин лентасын жакшы ырым менен кесип бериңиздер эми. Ак жол ишкана болсун. Рыскул атындагы буйга бир чакан кесени ачык деп жарыялайбыз.